акча, байлык, бийликти жашоонун маңызы деп эсептесек, анда ал жашоону маңызсыз деп айтсак болот экен. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы, белгилүү саясатчы, коомдук ишмер Адахан Мадымаров мырза болмокчу. Саламатсызбы, Адахан мырза? Ассаламу алейкум. Биринчи кезекте шайлоону өткөзүп алганыңыз менен куттуктайм. Өткөрүш. Ооба. Биз как раз ушул жөнүндө сүйлөшөлү. Сиз, менимче, ушул шайлоого катышкан талапкерлердин жалгыз сиз шайлоо бүткөндөн кийин өзүңүздүн оюңузду айтып чыктыңыз да. Мен бул шайлоону тааныбайм деп. Эмне себептен? Мен аны көп эле жолу түшүндүргөндөй болдум. Эмне себептен экенин бул кээдер ойлошу мүмкүн да, жанагы көрсөткүч ушундай болуп калгандан кийин тааныбайт, ал бул дегендей сөздөр менен. Ал эми баягы тайыз ой жүгүрткөндөрдүн жыйынтыгы болот. Мен тааныбаганымдын тереңинде мындай бир башка сезимдер бар. Ал кайсы сезим? Сиз өзүңүз деле күбөсүз. Кыргыз жаранысыз. Биздин мамлекетте жашайсыз. Тууган уруктарыңыз бар, жора жолдошторуңуз бар, куда сөбөктөрүңүз бар. Алар деле айтып атты да. Не деген арам иштер болуп атканын. Айрыкча жанакы мамлекеттик кызматкерлер тарабынан, жогорку окуу жайлардын студенттери тарабынан эмнелер болуп аткандыгы. Бул жапайылык. Анан барып өзүнү тизмеден таппай калгандар. Тапкандары да барса кечирип койгула, силер добуш берип кетипсиңер, экинчи жолу келбегиле дегендер. Биздин 100 миңдеген жердештерибиздин убактылуу сыртта жүргөн, Россия, Казакстанда жүргөндөр, алардын добуш берүүгө укугунан ажыратылгандыгы. Бул деген жапайылык. Жарым миллиондон ашуун кыргыз жарандары сыртта иштеп жүрүп, сырттан Кыргыз Республикасына аябагандай көп акча, бир бюджет Кыргыз Республикасынын казынасына, Кыргыз Республикасынын казынасындагы бир жылга каралган акчадан көбүрөөк акча салып аткан биздин азаматтардын жөнөкөй эле адамдык укугу тебеленгендиги. Сыртта жүргөндөрүнө баарына бириктирип 18.500 кишиге уруксат бериптир. Анын дагы баары өтө алган жок. Андан дагы элеп сурап атты. Жээнбековке берем дегениңер киргиле, калганыңар кете бергиле дегендей. Момундай басмырлык, момундай бир карасанатайлык, момундай кара ниеттик биздин тарыхта болгон эмес да. Мен ушулардын баарын көрүп туруп, билип туруп, мына Москва шаарында не деген нөшөрлөгөн жамгыр жаап турса дагы, кыргыз жарандары турат тизилип, биз добуш берели деп, биздин конституциялык, адамдык, жарандык укугубуз деп. Мына ушуларды киргизбей аткандан кийин кантип ушул шайлоону тааныйм деп чыгасың? Алар нан сурап келген жок, алар акча сурап келген жок. Алар адамдык укугубузду пайдаланалы, Кыргыз мамлекетиндеги болуп аткан саясий иш-чарага кайдыгер болбойлу, өзүбүздүн пикирибизди билдирели деген гана ниет менен келишти. Бул карасанатайлар аларды да киргизген жок. Анан эгерде мен бөйпөңдөп эле кээ бир талапкерлердей болуп эртеси күнү туура эми жеңилгенди да билиш керек деп бөйпөңдөсөм, демек ошолорду алып келген ниетине карасанатайлык кылган болом. Мен алардын өз укугу үчүн болгон күрөшүнө кайдыгерлик жасаган болом. Мен азыркы арам бийлик менен кошулуп, аларды четке каккан болом. Макулсузбу? Эгерде мен тааныдым эле деп койсом. Ошондуктан менин тааныбаганымдан алар эч нерсеси өзгөрүп кетпейт. Мурутунун бир кылыгы ишайып койбойт. Бирок адамгерчилик деген касиеттен тайгандыгын гана айтып койдум мен. Инсандык касиеттен тайгандыгы, кыргыздык касиеттен тайгандыгы, мыйзамдык касиеттен тайгандыгы. Баш мыйзамы болгон Кыргыз Республикасынын конституциясын өздөрү кабыл алган. Өздөрүн тебелегендиги. Мындан кийин алар Кыргыз Республикасынын жарандарына мыйзамга ылайык иш кылгыла, мыйзамга каршы келет деген сөздү айтканга моралдык дагы, инсандык дагы, адамдык дагы укугу жок. Себеп
биринчилерден болуп алар өздөрү тебелеп тепсеп көрсөтүп беришти. Ар бир кадамдын аркасында кандайдыр бир түшүнүктөр болуш керек. Менин бул кадамымдын аркасындагы түшүнүк өз колуң менен өзүң кабыл алган мыйзамды сен сыйлабагандан кийин сен башка бирөөнү сыйла деп айтууга кандай укугуң бар деген чоң суроону коюп койдум мен. Жооп беришсиң. Адахан мырза, биз быйыл абдан бир чоң өзгөрүү болот деген үмүттөр менен, тилектер менен келип отурдук да, жашап атканбыз. Жана кыргызда бир сөз бар, той болот, тойдун эртеси да болот деп. Мына шайлоо да өттү. Биз сиз экөөбүз шайлоого чейин да бир топ сүйлөшкөнбүз. Саясатчынын негизги артыкчылыгы бул коомдогу боло турган нерсени алдын ала сезүүсү, көрө билүүсү, эскертүүсү. Сиз биздин кыргыз саясатчыларынан эң тажрыйбалуу десек, мен жаңылышпайм да. Рахмат. Сиз көзүңүз жеткен болуш керек ушундай болоорун. Анан сиздин эң көп колдоочу электоратыңыздагы бул сыртта иштеп жүргөн кыз уландар, мигранттар экенин билсеңиз керек. Шайлоо ушундай болоорун билип туруп, сиз тажрыйбалуу саясатчы катары ошончо миңдеген элдин алдында жүргөн кол башчы деп коелук. Ошондой адам катары сиз алдын ала бир аракеттер жасадыңызбы ошолордун добушун сактап калганга? Жасалып, булар эсиңиздерде болсо, биз 3 партия, Бүтүн Кыргызстан Ар намыс Аалам партиясы шайлоо кодексине өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамды өткөн жылы жазып сунуштадык. Элдик демилге катарында сунуштадык. Адилет министрлиги тарабынан дагы, Жогорку Кеңеш тарабынан дагы четке кагылды. Неге? Себеп ал мыйзам коркунучтуу. Буларга коркунучтуу. Неге? Себеп нукура ар бир кыргыз жаранынын жарандык укугун пайдаланууга толук түрдө мүмкүнчүлүктөр ачылат ал жерде. Америкада жүрөсүңбү, Аляскада жүрөсүңбү, Кытайда жүрөсүңбү, кандай айырмасы бар? Сен кыргыз жаранысың. Сен кыргыз жаранынын, кыргыз мамлекетинин парламенти, кыргыз мамлекетинин президенти шайланып атканда, сен кайда болсоң да укугуң бар сен пикириңди билдиргенге. Макулсузбу? Сен жарансың. Башка маселе, эгер жарандыгыңды таштап чыгып кеткен болсоң. Бизде убактылуу иштеп жүргөндөр алар жаран. Калды, кыргыз жаран алар. Мына ошолордун адамдык конституциялык укугу аябай катуу тебеленди. Мен ушуну билип туруп, чыкпай койгонду айтмакта, кана эгерде ошолорго күйгөн болсо чыкмак деген сөз болмок. Мен чыкпай койсом, бул дагы мокоду. Бул дагы тажады. Мен ушул чыгуумдун бирден бир себеби, мына Бишкектеги жарандык активисттер келип чыгышыңыз керек деп аябай катуу талап койгон, ал боюнча кабарыңыз бар. Мен моундай бузулган коомго, моундай напси тыя албай калган элге жетекчи болууну каалабайм деп ачык билдирген. Бирок элдин баары андай эмес, элдин арасында тазалары бар деп милдеттүү түрдө мени чыгарган ошол жарандык активисттер. Мен аларга терең ыраазычылык билдирем. Чындыгында алар дагы бир жолу далилдеди. Кыргыз коомунун бүт баары эле баягы напсинин аркасынан, ашказанын аркасынан кулап кеткен эмес. Чыныгын нукура азамат жигиттерибиз, кыздарыбыз толтур экендигин мына кечеки шайлоо көрсөттү. Көрсөткөндө дагы кандай болду, Руслан мырза? Мен түбөлүк көтөрүп жүрүүчү аябагандай оор жүктү дагы бир жолу мойнума илишти. Бул эмне деген оор жүк? Элдик президент деген наган беришти. Элдик президент. Сиз акча менен сатып алган жоксуз. Сиз бийлик, байлык менен коркутуу жолу менен алган жоксуз ошол добуштардын баарын. Эгерде бизде чындап келгенде жана уурдалгандан калгандары 110 миңден ашуун эл ишеним артып отурган болсо, сиз нукура элдик президентсиз деп. Мен ошон үчүн кече айттым, менин алган ар бир добушум миңдеген добуштардан кымбат турат. Себеп алар жүрөк менен берилди. Акчанын кызыкчылыгы үчүн берилген жок. Ашказанын кызыкчылыгы үчүн берилген жок. Алар чыныгы жүрөк менен берилди. Аларды коркутту, үркүттү, жумуштан айдайм деди. Бардыгына макул болуп отуруп берилди. Мындай добуштун баасы жок. Жараткан Алла Таала да айтып атпайбы? Жер бетинде бир киши келме келтирбей калганга чейин кыямат кайым болбойт деп.
Акыр заман болордо бир да бир киши келме келтире албай калат экен да. Кудай ошондон сактасын. Мен мындай деп айтам. Эгерде ушул Кыргыз Республикасы, кыргыз жарандарынын арасында бир 2-3 киши калмайынча, Адахан Мадумаров бизге керек демейинче, саясаттан кетүү мага мүмкүн эмес болуп калды азыр. Ошол сыяктуу биз күрөштү улантабыз. Туура айттыңыз. Ушундай болоорун мындан бир канча мезгил башта сиз экөөбүз сүйлөшкөндө дагы айтканбыз. Кыргызстанда мыйзамдуу конституциялык жол менен бийлик алмашуу болбойт деп кесе айткан. Бирок болбойт деп туруп колду куушуруп күрөштөн качып туруп алганда бул наадандык болуп калат. Үмүтсүздүк болуп калат. Демек мен бир аз артка чегинейин да. Сиз 2010 жылкы президенттик шайлоодо, 11 жылкы президенттик шайлоодо азыркы убактысы бүткөн президенттен кийинки орунда болгонсуз. Бул азыр көп айтып жүрөт, эгерде Адахан Кимсанбаевич эгер ошол убактагы мүмкүнчүлүгүн пайдаланганда президент болуп калганга да толук мүмкүн эле дегенчи. Кандайча мүмкүнчүлүк? Ошол экинчи 290 миңден ашык элдин добушун алган. Андан кийин парламенттик шайлоого катыштыңыз өзүңүздүн саясий партияңыз менен. Ал шайлоодо дагы жаман эмес көрсөткүчтөр менен парламентке бир кадам жакын барып, Жарым эмес, бир кадам да эмес, билесизби? 0,4. Менимче парламент деле болчусуздар. Парламенттин Ошол босогосуна эле кирип, бирок сиздер чыгарып салды. Себеби Ата Мекенден көбүрөөк добуш алып, сиздердин ордуңуздарга Ата Мекен партиясы кирип отурган. Анан мына акыркы президенттик шайлоо. Мен ойлогом, Адахан мырза чарчады болуш керек. Анан азыр өзүңүз айтып отурасыз, чын-чынында күрөш, сиздин бир сөзүңүздү угуп калдым, күрөш болгон жокуш, назначение болду. Дайындоо. Азыркы өткөн кандидат. Ал эми чыныгы күрөш бул байлык менен менин ортомдо болду. Бул туура менимче. Сиз элдик президент болдуңуз дейлик. Эми эмне кыласыз? Мен шайлоонун жыйынтыгын жарыялар замат айтпадымбы? Бул күрөш бүттү, кийинки күрөш башталды. Бул күрөш башталат. Себеп ушундай бир болуп турган арамдыкты көзүң менен көрүп туруп, кулагың менен угуп туруп, ошо кайдыгер болуп койгон болсоң, мен 9 класстагы жазган бир керемет сөзүм эсиме келет да. Максатсыз жашаган адам агып бараткан дөңгөчкө өтөт деп. Дөңгөч агып баратат, ага берет. Кайда агат? Бүгүн бул жака агат. Эртең бир жерден тосуп таш чыгып калган болсо, ал айланып өтүп, дагы мындай кылып ага берет. Ал кете берет, суунун агымы менен кетет. Бул күрөш уланат. Бул күрөш токтобойт. Себеп жашоонун өзү арам менен адалдын, ак менен каранын, чындык менен жалгандын, адилеттик менен арамзанын ортосундагы тынымсыз болуп күрөш болуп турат. Мына күндүн жарымы да жарык, күндүн жарымы караңгы. Караңгы келет, артынан таң атат. Ар бир баткан күндүн артысында чыгуучу таң бар. Кудай кааласа ошол таңыбыз бар биздин. Андан үмүттү үзбөшүбүз керек биз. Анан элибиз жаман, элибиз саткын, элибиз акчага кетет, элибиз туруксуз, элибиз оома дей берсек, башка элди бизге бербейт. Биз ушул эл менен жашаганга мажбур, милдеттүүбүз. Ушул элдин көкүрөгүн кандай кылып тазалайбыз? Анын көзүн кандай кылып ачабыз? Анын ой толгоолорун кандай кылып байытабыз? Кантип бир керемет жакшы жактарга бурабыз? Эгерде ушул өмүрүңдү ушул багыттабасаң, анда сен баягы мен айткан дөңгөчкө кетесиң да. Бул эмне үчүн жанакы чыныгы элдин азаматтары чыкпай атат бизден? Себеп алар ушундай болуп бир таштан ташка урулуп келип, бышып келип, кээде кулап, кээде ыйлап, кээде туруп, кээде күлүп, кээде ач калып, жана айтылгандай күндөр болду, жата калып кар жедим, күндөр болду, казы карта май жедим деген сыяктуу ар кандай учурларды басып өтүш керек. Мына ошондо анан болот кантип курчуду болуп курчуйт. Бизде жетекчиликтерге ошондой болгон азаматтарды көтөрө албай келатабыз. Мына мен өткөндө эле айттым, дагы бир жолу кайталап коеюн. Акаев дагы парашют менен түшүп калдым деди. Ал дагы күткөн эмес экен. Мамлекеттин жетекчиси болушун күткөн эмес экен. Түшүнө да кирген эмес.
Андан кийин Курманбек Салиевич айтты, мен чай ичип отурсам, балдар келип көтөрүп отургузуп кетти деп. Демек, ал дагы аракет кылган эмес экен. Андан кийин апчем айтты, жигиттердин баары келише албай, жалгыз аял экенсиз деп мени отургузуп койду деп. Бул да болду. Андан кийин апчем азыркы жигитти отургузуп кетти. Азыркы жигит өзүнүн досун отургузуп кетип атат. Мындайча айтканда, жалаң күн карамалар келишкенин кесепетинен Борбордук Азияда мамлекет катары, улут катары кадырыбыз кетип баратат. Себеп жалаң жана күнөс каранын астында өскөндөрдүн кесепети болуп атат. Алар лидер болгон эмес, боло да албайт. Мына азыркы шайланган киши жөнүндө айткан болсок, 27 жыл эгемен тарыхта не деген окуялар болду? 27 сөз айткан эмес бул. Бул эч бир маселе боюнча пикирин айткан эмес, эмнеге? Пикири жок. Пикири болгон да эмес. Бул да эртең айтат. Мен болбойм деп өзүм башында корктум эле, досум болосун дегенден эле болуп калдым деп. Бул эртең тарыхта айтыла турган сөз. Мен даяр эмес элем дейт. Бул киши дагы 10 жылдан кийин да даяр болбойт. Себеп мамлекетке жетекчи болом, бүтүндөй улуттун лидери болом деген кишиде жар жагынан, табиятынан жараткан берген бир касиет болуш керек. Же өзүндө дагы момундай бир кайдыгер эмес, дүйнө көз карашы, дүйнө таануу сезими терең, бай бир инсан керек. Биз жетесинде жокту жетелесең миң бекер дегендей, ушундайларды алдыбызга коюп алып, маңкурт болуп баратабыз биз. Биз түтөп баратабыз. Биз түгөп баратабыз. Суурулуп, чапкан кылычтай болуп турган азаматтарды четке сүрүп коюп атабыз. Ар кандай ыкмалар менен. Элге дагы ошол жанакы суурулуп чагылгандай болгон чагылган азаматтар көпчүлүк учурда жакпай калып атат. Неге? Элин кара курсагын ойлоп турат. Келечегиңди ойлобой калды. Башка улуттар менен атааңдаштык деген сезимибизди жоготуп атабыз биз. Биздин жаштар, биздин жигиттер, биздин саясатчылар кошуна мамлекеттердин саясатчылары менен атааңдаша албайт. Неге? Себеп алар табигый жол менен өсүп келген жок. Бир жерде олтурду, көлөкө жерде көтөрүп келди дагы олтургузуп койду. Алардын аң сезими эч качан көтөрүлбөйт дагы, өспөйт дагы. Себеп сиз айылдык жигитсиз, билесиз. Биринчи туулганда козу энесинин ооз сүтүнө тоюп эмбесе, жүдөмүш бир быжырайган бирдеме болуп калат. Алардан керемет мал болбойт. Мейли ал кулун болсун, мейли торпок болсун. Биздин жетекчиликтерге жалаң ошондойлор келип калып атат. Кичине кезинде мындай бир нерсеге бир көрбөгөн тоюп, же атасынын аркасы менен, же жездесинин аркасы менен, же аяш атасынын аркасы менен, же таекесинин аркасы менен Кудай уруп ушундайлар келип калып атат. Анан кантип анан улут алга кетет, кимге каранып түздөнөт, кимиси менен сыймыктанат, кимди айтабыз? Кана Жусуп Абдрахманов. Кайда биздин Исхак Разаков? Неге жалаң ушундай жер карамалар келип атат? Себеп акыл менен тандаганды коюп, кыргыз ашказан менен тандаганга өтүп алдык. А бул улутту жакшылыкка алып барбайт. Адакхан мырза, сиз жана да айттым, саясатта сиз жаңы адам эмессиз. Көп нерсени билесиз. Жөнөкөй адамдар көп түшүнө бербеген, саясий элитанын дагы бийик чөйрөсүндөгү адамдардын ортосунда жазылбаган, айтылбаган мыйзамдар иштейт. Сөз. Ошол эле өлкөнү башкаруу вазифасы, эгер мындай карап турган адамга алмак салмак келме кезек менен болуп аткандай да. Бир түндүктөн, бир түштүктөн. Биз менимче түндүк түштүк деген маселени биз коркпошубуз керек. Бул географиялык факт. Бирибиз түштүктө, бир эң чоң регион, бир региону түндүктө. Кыргызстандын бул жайгашкан шарты ошондой. Эгерде Акаевден бери алсак, ага чейин түндүктөн, андан кийин түштүктөн, азыркыга келебиз да. Азыр эми түштүктөн. Эмне үчүн бул киши
жетелемелерди жакшы көрүшөт да көбү. Өзүнүн пикири болбосо, айткандан чыкпаса, ыңгайлуу болсо, ошондойлорду тандап алат да. Тандалып алынат негизи. деги эле бийликке. Күчтүү кишилер гана күчтүү кишиге таянат. Алсыз кишиге таянат. Мына Акаевдин мезгилинде бир сөз айттым эле мен. Ал өзүнүн айланасында өзүнөн күчтүүрөөк, акылдуураак, маданияттуураак болуп жаркылдап турган кишини жакшы көрбөйт деп. Мен орусча айттым эле. Он терпеть не может вокруг себя ярких личностей деп. К сожалению, это так. Тилекке каршы ушундай. Же кыргыздын эле төл сөзүбүз менен айтып келгенде, ит күлүгөн түлкү сүйбөйт. Ооба. Мына жоргодон жорго чыкса, жоргонун 4 туягы тыбырайт дейт. Биздин жетекчилердин кайгысы ушунда. Жалаң жанакындай болгон бир күрөң көрүнбөгөн, бир мындай бир байкалбаган, оозуна талкан салган, анан көз карама, кол карама. Ошто ушундай бир жакшы сөз бар, натабан деп коет. Колунан эч балекет келбеген кишилерди ээрчитип алып, ошолордун арасында жаркылдап жүргөндү жакшы көрүшөт. Өзүнөн күчтүүрөөк, акылдуураак, дүйнө таанымы тереңирээк болгон кишилерди көп жактырбайт. Мына ошонун кесепети ушундай болуп атат. Эгерде күчтүү киши келген болсо, кеп анда эмес. Оштонбу, чүйдөнбү, көлдөнбү, баткенденби, кеп анда эмес. Кеп киши өзүнө жараша кишилерди тандайт. Бекеринен айтпайт да. Досуңдун ким экенин айтсаң, мен ким экениңди айтып берем деп. Ошон үчүн бул жигит айтпадыбы? Мен тиги кишинин көчүн улантам деп. Ал эмне болгон көч? Кайда бараткан көч? Менимче, Руслан мырза, мына соңку эл аралык окуялар атайын жасалып аткандай. Айрыкча Казакстан менен. Атайын жасалып аткандай. Бул кыргызга кара санатайлык. Кыргыздын чапанын кийип, кыргызга күйгөн болуп, кыргыз үчүн деп жүргөн болуп, кыргыздын тамырына балта чаап аткан саясат ушул. Бул атайын жасалып атат. Тилекке каршы бир читеметтин кулуна айланган элим аны түшүнбөй атат. 500 сомдун кулуна айланган калкым аны түшүнбөй атат тилекке каршы. Бул кайгылуу окуя. Бул өтө кайгылуу. Мына эми эң жакын деген жараткандан башка эч ким бөлө албаган, ажырата албаган эки элдин ортосуна бүлүк салып олтургандык бул кыргызга жасалган нукура кара санатайлык. Бүгүн мен жалгыз айтып атам муну. Мүмкүн эртең тарых далилденгенде баатырлар көбөйүп чыгат, адатта ушундай бизде. Бүгүн бир академигиң, бир акынын, бир жазуучуң, бир башка бир сөз айта албай жатат. Төштөрүнү карасаң орденге толтуруп алган. Манас орденине толтурган азаматтар бар. Кыргыз эл баатырлары бар. Кыргыз эл акындары бар. Не деген гана жаман сөздөр айтылып атат. Бир ооз айта албай атат алар. Ушинтип жашаган жашоонун курусу. Кандай дейсиз? Туура. Сиз жакшы билесиз, убагында Муса пайгамбар еврей элин тазалаш үчүн артынан 40 жыл көчүн ээрчиткен экен. Чөл кезген. Биз 2050-жылы абдан жакшы жашайбыз деген сөздөр бар. Дени соо киши муну айтпайт. Дени соо киши эч качан Алладан артык сүйлөй албайт. 2050-жылы жакшы жашайсыңбы? Же 2025-жылы жакшы жашайсыңбы? Ал өзүңдүн аракетиңе жараша болот. Биринчиден. Экинчиден, эч качан унутпаш керек, насип кылып буйурса. 2050-жылга чейин жомокту жазып коюп кете берсе болот, себеп анда жооп бере турган киши калбайт. Кимден сурап алат? Бул деген нукура көз боемоочулуктун жеткен чеги ушул. Сен 2050-нү коюп туруп, 2018-де айтчы, эмне болуп атат?
деген суроону берсеңиз чалкасынан кетет. Себеп билбейт, түшүнбөйт. Мына бүгүн эми аябай чоң эрдик жасагандай болуп, Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын ортосундагы жанакы фитосанитардык постторду курууга делген каралган $100 миллион келишимден чыгабыз деп. Керек эмес деп тезеге. Керек эмес деп. Эми бул Кудайга тооба келтирип айтыш керек да. Айланайын. Бул сенин чөнтөгүңдөн келип аткан маселе эмес. Бул сенин корооңдагы өскөн бак шактын түшүмү эмес. Бүтүндөй кыргыз журтчулугунун 65% элибиздин жашаган жашоосуна түздөн түз тиешеси бар маселе. Эгер таарынсаң өзүң таарындагы үйдөн чыкпай жатып ал. Мамлекеттин кандай тиешеси бар? Жер тырмалап, үй бүлө багып аткан дыйкандардын кандай тиешеси бар? Өмүр бою малдын аркасынан жүрүп, малдын аркасынан оокат кылып аткан малчылардын кандай күнөөсү бар? Сен ошолорду ойлодуңбу? Сен ошолор жөнүндө кыйналдыңбы? Алар кайда барат? Сүт кайда кетет? Эт кайда кетет? Бул баягы эле мен айткан сөз, эң каттуу айтылган сөз ушул болсо керек, андан артык айта албайм. Карасан атайлык. Бул оор сөз, оор мүнөздөмө. Айрыкча элге карата. Элиңе, өз элиңе карата мынчалык карасан атайлык болбош керек. Анан аны жоктон тапкандай кылып жогорку кеңеш карай салат экен. Бир ай иштебей отуруп айлык алып аткан депутаттардын кантип курсагынан ошол кекиртегинен өтүп атат? Бир ай иштеген жок. 2 ай дем алып келип, 5 күн туруп кайрадан кетишти. Кантип тамагынан өтүп атат ошол алган айлыгы? Бул чоң маселе. Ким уруксат берди аларды иштебей койгонго? Ким чечим кабыл алды анда иштебе деп? Кайсыл эмгек кодексинде бар экен ошондой? Эмне үчүн алар мыйзамды тебелешти? Эмне үчүн мугалим 1 саат сабакка кечигип келген болсо, жумушка кечигип келсе сөгүш алат? Эмне үчүн булар 1 ай иштебей койсо, эч кандай сөз жок? Неге? Баленин баары ошондон башталып атат. Неге силерге болот дагы, а бизге болбойт? Сиз билесизби? Эгерде атасы тамекини буркурата тартып, ачык суудан буркуратып жутуп, үйүнө келип отуруп алып, балдарына акыл айтып отурган. Эй, тамеки тартпа. Эй, аракка жакындаба. Өз араң бутунда турат. Бул кандай сабак болот? Кандай дейсиз? Кандай тарбия болот? Азыркы жогорку кеңештин иши ошол сыяктуу. Биз 1 ай иштебейбиз. Ар бирибиз өзүбүздүн жумушубузду жасап жүрө беребиз, бирок айлыкты бересин. Айлыкты бере бер бизге. Акча токтобосун. Акча токтобосун, биз иштебейбиз. А бирок башкалардан иштегин деп талап кылабыз. Бул кандай? Бул уят маселе. Ушуга көңүл бурбай атасыңар. Массалык маалымат каражаттары да көңүл бурбай атпаган. Эгерде маданияттуу, мыйзамдуу өлкөлөрдө, Европа өлкөлөрүндө ушундай болуп парламент иштебей койгон үчүн акча ала берген болсо, андай парламентти көчөгө чыгарып коймок башка элде. Ана Румынияда $10,000 азыраак жанагындай пара алгандар күн мурунтадан баягы жазасын аткарды деп чыгара берели деп чечим чыгарды эле. 1 миллион киши чыкты. Бизде миллиондорду жеп койгон кишилерди көкөлөтүп атат, колдоруна кармап алып. Көтөрүп жүрүшөт. Мына улуттун символу болуп атат алар. Биз жаман жашап атсак өзүбүздү гана күнөөлөбүз биз. Биз өзүбүз ошого татыктуубуз. Мына бул шайлоо өттү. Мен мындай бир баягы эле 6 миллион кыргыздын катарында күттүм эле да. 2 өздөрүн тааныштыргандай аябай каттуу көкөлөтүп барып тааныштырышат го, 2 парламенттик фракциянын жетекчиси дешип. Ошол жетекчилерден күттүм эле мен. Биринчи күнү башталганда шайлоо кандай өттү? Кандай мыйзам бузуулар болду? Эмне үчүн ошолор болду? Эмне үчүн 100 миңдеген адамдарыбыз шайлоо укугунан ажыратылды? Эмне үчүн 10 миңдеген жарандарыбыз өздөрүн тизмеден таппай калды?
Эми үчүн 10.000 деген кишилер добуш берүүгө келсе, кечирип койгула, силер добуш бергенсиңер деп аларды кайра кайтарды. Эми үчүн баягы элдердин баарын кой айдагандай кылып айдап, Сооронбай Жээнбеков менен жолугушасыңар деп алып келип, аларды камап коюп олтуруп атты. Эми үчүн мамлекеттик, областтык, райондук жетекчилер желтамандай болуп чуркап жүрүштү. Эми үчүн мамлекеттин жетекчиси конституцияга карабай бир кишиге үгүт насаат иштерин жүргүзүп жүрдү. Мен ойлогом ушул суроолор берилет, коюлат деп. Коюлмак турсун, ал баатырлардын өзлөрү жок. Чарчадык, Бул чатак болуп. чарчадык, эс алдык деп айтышпады, эс алалы деп атабыз деп. Эми 30 күндүк марафондон ушундай чарчай турган болсо, 6 жылдык президенттикке эмне үчүн барат мен? 30 күндүк ушундай иштен чарчаган болсо. Адахан мырза, бардык ар кандай жаман нерседен дагы жакшы нерсени көрүүгө болот да. Ар кандай жакшы нерседен дагы тескерисинче жаман нерсени көрүүгө болот. Биз шайлоону канчалык жаман өттү дейлик, кандай өткөндө эми Кудай өзү тараза, эл тараза, муну баары ар ким өзүнүн дареметине жараша кабыл алып сезип атат болуш керек. Бирок биз жакшы жагын издесек да, мен жакшы жагы кай жагында деп ойлонуп отуруп, ушул шайлоо көп адамдардын жүзүн ачты окшойт деп ойлоп атам да. Себеби биз шайлоого чейин, сиз деле байкадыңыз болуш керек, коом абдан бир кайнап аткан казан сыяктуу буркан шаркан түшүп аткан. Абдан көп оппозициялык кыймылдар, кандайдыр бир уюмдар, чогулуштар, төгөрөк столдор, төрт бурчтук столдор узунунан да туурасынан да жайнап атты эле. Жамбаштап жатып сүйлөшүүгө, туруп алып сүйлөшүлө. Жатып алып сүйлөшкөндөр да азыр болсо эч ким жок. Туура. Бул эмне? Бул деген оппозиция жок дегенби? Жок, бул туура эмес оппозиция беле бул. Бул мындай жасалма оппозиционерлер алар. Алар дайындалган оппозиционерлер да, дайындалат. Мен башынан эле айтып келатпаймынбы, Руслан мырза? Дайындалган оппозиция, себеп бир өкмөттү кетирип башка өкмөттү сунуштаса, дайындалган оппозиционерлер биринчи болуп колдоп чыгып атпайбы? Анын эмнеси оппозиция? Шайлоо жүрүп атканда оппозициялык маанайдагы талапкер деп, негизги талапкер деп көрсөтүп атты. Кайдагы оппозиция? Эмне болгон оппозиция? Эмне болгон үчүн оппозиция? Айткылачы. Алар дайындайт. Сен оппозициянын ролун ойнойсуң, мен мындай ролду ойнойм. Анан экөөбүз барып туруп, анан элдин ушунчалык бир оюна сиңгенден кийин анан барып туруп экөөбүз жолубузду таап алабыз. Эми эл түшүнсө болот го дейм муну. Эми кайра айта берсең эле жаман көрүнөт экенсиң, бирок чындыгында ошол оюнду ойносо эл ушундай деп ишенип атпайбы? Андай эмес. Оппозиция ал ээлеген ордуңда эмес, оппозиция бул кайнаган жүрөгүңдө болот. Эмнеге макулсың, эмнеге макул эмессиң? Айт айланайын ошону. Жок, алар айта албайт. Аларга чегараны белгилеп койгон. Могул жерге чейин айтканыңа укук бар, мындан ашпа. Алар аша албайт. Алар баягы капастагы бир жаныбар да. Ошонун ичинде гана учканга уруксат. Ошонун ичинде чуркаганга уруксат. Андан чыкпа. Эгер эстүү болуп ошонун ичинен чыкпай турган болсоң, кийинкиде мүмкүн сен баягы мүмкүнчүлүгүң бир аз чоңойот. Баягы сенин капасыңды бир аз кеңейтип берем. Анан кененирээк жерден оттойсуң. Же жемжейсиң. Же бир аз үстүнө 10 сантиметр кошуп берем, 10 сантиметр бийигирээктен учаласың. Деген сыяктуу бул оюн. Бул көз боемоочулук, бул саясат эмес, бул соодагерчилик. Анан бир нерсе болсо эле саясатчылар эмес. Чыныгы саясатчы өзүңүз билесиз. Чыныгы саясатчылар алар өзлөрүнүн принциптерин мындай тез өзгөртүшпөйт. Саясатчылар бир жолу кармалды, ошол бойдон карманып кетет. Мына Махатма Ганди не деген кыйындыктардын баарын башынан өткөргөн кезде дагы, эчен күн ачка калганда дагы, эчен күн ооруп жатканда дагы өзүнүн тутунган позициясынан кылдай кыйшайган жок. Ана саясатчы. Же болбосо мына кыргыздар соңку кездерде биз жакшы мисал келтиргенди жакшы көрөбүз, Ли Куан Ю. Өзүнүн не деген досторунан ажырады? Не деген жакын кишилерден ажырады? Не үчүн ажырады? Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн. Же Мухиндир Махаматты караңыз. Дээрлик туугандардын баарынан ажырап калды. Неге? Адилеттүү бийликти орнотом деп.
адилеттүү мамлекеттик системаны курамды. Ажырады. Убактылуу ажырады. Түшүнбөдү. Аябагандай каттуу жүрөктүн ушундай бир кыйноолорунда калды. Бирок бир канча жыл өткөндөн кийин акыры түшүнүштү го. Жасаган иши туура экен го. Биздикилер тилекке каршы андай даражада жете де албайт. Неге? Сабатсыз. Сабат жетишпейт. Тилекке каршы 4 китеп окуган киши жок бүгүнкү күндө. Бирок 4 камогу бар. Биз сөзүбүздүн башында акча, бийлик, байлыкка байланган жашоо бул маңызсыз жашоо Туура. деп баштадык да. Ал эми акыркы шайлоо сиз айткандай байлык менен акылдын таймашуусу болду. Ушу үчүнчүсүн кошуп коюңуз, Руслан мырза, мүмкүнчүлүк болгон болсо, напси деп айтты. Напси. Мына ушул үчүнчүсү. Бул аябагандай каттуу күч да. Бул напси күрөшү абдан жаман күрөш. Акылы менен сезип турат. Акылы менен сезип турат. Бараткан жолу туура эмес. Көптөгөн эркулдар, академиктер. Баягы кой ээрчигендей Жээнбековдун аркасынан ээрчип баратышпайбы? Бирөө жакшы эмне жасаптыр. Клип жасаптыр. Койлор кетип баратпайбы, жана курмандыкка чалына турган койлор көчөдө. Анан ошондой болуп, Манас проспекти менен ошол азаматтар келатат. Абдан жакшы салыштыруу болуптур. Мага жакты, бул гениальный. Сиз режиссер катары аны баалашыңыз керек. Мен да көрдүм. Керемет, керемет. Бул коом үчүн абдан трагедия. Мен ошону айткым келип атат. Аркасынан ээрчиген академиктерди карагыла, аттуу баштуубуз деген азаматтарды карагыла. Алар сурады алдында кетип бараткан кишиден кайда баратабыз деп. Же 5 жылдан кийин сурайбы кайда баратабыз деп. Менче сиз айтып аткан максатсыз жашоо деген. Мына ошол максатсыз жол. Максатсыз көч. Сурабайт алар. Кайда баратабыз? Эмнеге? Башка жол жокпу деген суроону бербейт да. Кете берет. Аларга бирөөнүн аркасы көрүнсө болду. Ошол жерге кымчылып алса, кете берет. Менимче бул сиз айткан салыштыруунун эң чоң трагедиясы ошол койлор керектүү убакта садагага чалып кетерин, курмандыкка чалынып кетерин билбегендиги. Ошолор ошого да ыраазы да. Алар ыраазы, бирок курмандыкка чалынганга чейин тиги Суусамырдын жайлоосунда керемет аба менен дем алып, керемет сууну ичип, ошолор суукта баягы үстүндө чатыры жок калып атат да, жаанда, кар аралаш жаан жаса да калып калып атат. Анан булар короодогу койлор да. Аларды карап олтуруп суктанат да, булардын териси кургак да. Булар корооду да, үстүндө чатыры бар да. Бирок алмадан чыккан, дарбыздан чыккан, коомдон чыккан калдыктарды алып барып таштап коет, ошого курсагы тойсо рахат да. Алар Суусамырда жайлоодо чуркап жүргөн койлордун рахатын сезбейт да. Себеп алар короодон чыккан эмес. Айырмасы ушунда. Туура. Бирок ошол талаада жайлоодо жүргөн койлорго караганда биз акылдуураакпыз дейт да. Себеп биз кожоюнга жакынбыз. Алар кожоюнду көрбөйт да. Булар күндө көрүп турат да, себеп 3 жолу келип, баягындай калдыктарды берип, анан кээде жана суу берип коюп кетет, ошонусуна куштар да булар. Негизи багылган койлор көбүрөөк курмандыкка чалынат. Мен ошол пикирди айтайын деп атканымда, бирок кайда баратканын билбейт да буларчы. Курмандыкка чалынып аткан мезгилде короодон бирөөсүн сүйрөп чыгып курмандыкка чаласың, калгандары жалдырап карап тура берет. Мага тийбей калды кезек дейт, кийинки жылга чейин аманмын дейт да. Кудайга шүгүр дейт. Эми элибиз кечирсин, менимче туура эле түшүнүшөт болуш керек. Биз элди койго салыштыралы деген ой жок. Болгону кээ бир коомдун кылык жоруктарын айласыздан ушинтип айтканга туура келет да. Эми мейли көчтү улантабыз деп атышып бийликке келишти окшойт. Эми көч кайда барат? Биз көч бир жерге барып бир максат болуш керек да. Аны Жээнбековден сураш керек.
мен ошол суроону берейин дедим эле да, кайда бара турган көч, бул эмне боло турган, себеп пландарыңыз кандай десе эле тиги кишинин жолун улантам деп коюп атпайбы? Эмне жүктөнгөн көч? Бул Баракелде. опиум алып баратабы? Баракелде. Дары алып баратабы? Мен жанакы теле таймашта ушуларды сурайын дедим эле да. Келген жок да. Келбейт да. Келбейт. Эмне болуп аткан көч? Эгерде бул көч ушул кыргыз казак мамилесин ушундай кырдаалга алып бара турган көч болсо мен каршымын. Бул көч могул Россия мамлекетинде сыртта жүргөн биздин жарандардын укугун тебелеп тепсей турган көч болсо мен каршымын. Бул көч Кыргыз Республикасында мыйзамдуу түрдө өзүңдүн укугуңду коргой албай, акча менен гана коргой турган көч болсо мен каршымын. Бул көч чоң энеңдин саан уyu бар экен, чоң атаңдын тээп жүргөн машинасы бар экен деп жаш балдардын оозунан рызкысын жулуп алып, жөлөк пулду токтотуп кое турган көч болсо мен каршымын. Бул көч 100 миңдеген балдар эненин, атанын мээримин көрбөй, чоң энесин, чоң атасын, таятасын, тайнесинин колунда калып, ата энеси сыртка кетип барып иштеп ошолорго нан табууга муктаж болсо, мен бул көчкө каршымын. Бул көч эл аралык мамилелерди жашыруун түрдө ич ара чече турган болсо, мына чех компаниясына окшотуп, же болбосо мына кыргыз өзбек чек арасы кандай болуп чечилди бир Кудай билет. Бир Кудай өзү билет. Эртең бүрсү күнү чыгат. Мен буга каршымын. Бул көч кыргыз баалуулуктардын баарын четке кагып, бир кишинин колун карап кала турган көч болсо мен буга каршымын. Бул көч, мен дагы бир жолу баса белгилеп айтайын. Кече мына бүтүндөй өрөөндүн эли боюнча не деген сөздөр гана айтылбады. Бир эл акынын, бир эл артисттин, бир эл жазуучунун чыга албай койду. Бул көч ошолордун оозун жабуу көчү болсо мен каршымын. Чыга калчу эмес белең? Чыга калчу эмес белең? Бир жерден эле сөздөн кичине эле кыйшык айтылып кеткен болсо чыга калчу эр эмес белең? Кайдасың азыр ошол эрлер? Манастын урпактарыбыз деп кайдабыз биз? Эмнеге чыга албай атабыз? Не болду? Бул коркунучтуу көч. Жерлердеги өткөн шайлоолорду көрдүңөр. Каракчылык ыкмалары менен өткөрүлгөн шайлоо болду. Мен каршымын. Ошондуктан мындан кийинки кадамдарыңыз дегенде мен айттым. Мен макул эмесмин. Же болбосо мен каршымын деген бир бүткүл улуттук бир кыймыл жаралышы керек. Жаралбай турган болсо, ошол кыймылды түптөй ала турган эр азамат жигиттерибиз, кыздарыбыз калбай турган болсо, анда улуттун бүткөнү. Анда улуттун бүткөнү. Маңдайга жазылган ушул экенде дагы, баягы короого кирип ал дагы отура бер. Кезегиңди күтүп отура бер. Ошондуктан жанагы 30-жылдары пайда болгон бир керемет саптар бүгүнкү күнгө да алып келет да. Душман деп мени саткандар калаар. Дубалга кадап аткандар калаар. Ойлган көрдүн түбүндө бир күн, элиме жетпей ойлорум калаар. Мына ошолор дагы оюн элге жеткире албай кетти. Душман деп алып, дубалга такап алып, кадап алып атты. Аны ким атты? Сталин аларды түшүндө да көргөн эмес. Тааныган да эмес, билген да эмес. Аны жанындагы чогуу жүргөн кыргыз атка минип эле атты. Бүгүн ошол заман кайталанып келатат. Атахан мырза, сиз мен билгенден абдан мындай дин жолуна түшкөн, такыба мындай мусулман катары билем да, 5 маал намаз окуган, напсисин тыя алган. Эгерде биз коом чындыгында эле Кыргызстан 95% ислам ишениминде жашайт деген болсок, биздин жашоо бир аз башкачараак болмок. Туура. Эл арасында ар кандай сөздөр айтылат. Ошолордун бири Адахан мырзага
оомат келген болчу, эми оомат келбейт деп айтылган сөздөр бар. Анан президентке каршы сүйлөш керек. Себеби бул Кудайдын сүйгөн адамы деген дагы сөздөр бар. Бул канчалык деңгээлде туура да? Сиз динде жөн эле жүргөн мусулман эмес болушуңуз керек. Сиз билимдүү адам болгон үчүн эмнеге баратканыңызды, эмнеде жүргөнүңүздү менимче жакшылап талдадыңыз болуш керек. Бул чын эле ушундайбы? Биринчиден, ооматтын келгендиги, ооматтын кеткендигин аны жараткандан башка эч ким билбейт. Себеп көз ирмелгенче эмне болушуну жараткандан башка эч ким билбейт. Баягы көз ачыктык кылып, ар кандай акылдуусунуп, мындай деп, андай деп серепчилик кылып айта бериши мүмкүн. Бирок түпкүлүгүн эч ким билбейт. Бул бир жагы. Экинчиден, президентке каршы сүйлөбөш керек, себеп ал Алланын сүйгөн пендеси дегенде ал кандай учурда болот? Падыша Алланын жердеги көлөкөсү деп айтылат. Падыша деген сөз менен, жетекчи деген сөз менен, президент деген сөздүн ортосундагы айырма аябай чоң. Бул кандай жол менен? Падыша деген нукура элдин каалоосу менен келе турган. Биздеки президент Корейдин кара жашыгы менен келе турган киши. Айырма өтө чоң. Ишенбесеңиз, Кудайга шүгүр, аябай техника өнүккөн мезгил. Instagram, WhatsApp, Facebook'тардан карагыла. Кыргыз эли бул шайлоону кандай кабыл алып атат? Шайланган кишиге нелерди гана айтпай атат? Кайгы менен кабыл алды. Өтө чоң кайгы биринчиден, экинчиден баягы 340 000 форма 2. Бул расмий түрдө 340 000 добушту биз чөнтөгүбүзгө салып алдык деген сөз. Тең жарымын уже камсыздоо. Камсыздык кылып койдук биз. Биз ал жактан кепилдик бар деген сөз бул. Туура. Бул арамдык. Бул арам. Курандын 4-сүрөсү, Анам сүрөсү деп коет. Толугу менен ушул шайлоого багытталган жагдайлары бар. Бул аманат. Менин, сиздин добушка болгон укугубуз бул аманат. Жараткандан берген аманат. Ошол мүмкүнчүлүктү берип атат. Эгерде сиз ошол добушуңузду өзүңүз каалагандай кылып салдыңыз, ошол каалагандай кылып салган добушуңузду кыйшаюусуз өзгөртпөстөн көтөрүп алып жарыяласа, бул башка маселе. А эгерде бурмалап туруп, сиздин добушуңузду, менин добушумду, кошуна башка жора жолдоштордун добушун баарын булар жок, булар бул жака кетиптир деп туруп алдап келген болгон болсо, бул харам. Арам жол менен төбөңө чыгып алган киши менен күрөшүшүңө милдеттүүсүн. Себеп бул арамдык. Бул аманатка кыянаттык жасашты. Бул өтө чоң кыянаттык. Бул кечирилгүс күнөөлөрдүн бирөөүнө кирет, кыянаттык, аманатка кыянат. Туура. Ошондуктан баягы сиздин айткан сөзүңүздөн президентке каршы сүйлөбөш керек деген. Эгерде түз жол менен келген болсо, таза жол менен келген болсо, арам аралашпаган болсо, айткан сөзүңүзгө 100%. А эгер кыянаттык менен, кара мүртөздүк менен, кара ниеттик менен, кара санатайлык менен келген болсо, биз тескерисинче күрөшүүгө милдеттүүбүз. Ошондуктан жанагы ким өзүнүн каалаган жагына карап түшүндүрүп жоруп ала турган конституция эмес, бул толкование конституции дегендей, или толкование законов дегендей кылып, конституцияны талкуулап тыянак чыгардык дегендей. Бул деген өзгөрүүсүз 1400 жылдан бери келаткан кыйшаюусуз мыйзамдар ушундай. Кыянаттыкты көрүп турган болсоң, аны менен күрөшүшүң керек. Туура. Анан үстүнө дагы бир сөз бар. Эгерде падыша Кудайдын жердеги көлөкөсү болсо, ошол падыша Кудай сыяктуу эле айкөлдүктү, кечиримдүүлүктү, баардыгына теңдикти камсыз кыла алыш керек да, эч кур дегенде. Сиз билесизби, падышалардын ичинен дайым адам баласы, айрыкча мусулман баласы тилегенде адилеттүүлүк жагынан Умар разияллаху анхудай деп айтышат. Умар разияллаху анху падыша катарында, дүйнөдөгү эң бай мамлекеттин падышасы катарында бир чырак менен кечинде иштеп отурганда,
Анан бир киши келип калганда, өзүнүн арызын айтып атканда, отуруңуз деп, кечирип коебуз деп туруп, берки чыракты өчүрүп, анан башка чыракты күйгүзүп алып, шам май да, май шам. Ошол май шамды күйгүзүп алып, анын ишин карап атса, тиги сурап атпайбы? Мусулмандардын падышасы. Неге күйүп турган май шамды өчүрдүңүз дагы, башка май шамды күйгүзүп, мен маселемди карап атабыз десе, бул мамлекеттик ишти карай турган май шам. А бул менин жеке өзүмдүн каражатымдан алган май шам. Мен жеке маселемди мамлекеттин май шамын колдонбошум керек деп. Байкадыңызбы? Байкадыңызбы? Бул не деген бүгүнкү кыргыз коомуна жапайы көрүнүш. Кеп май шам жөнүндө кетип атат. Ошондо дагы ушул мамлекеттин эсебинен пайдаланбайын, мамлекеттин кыянаттык кылбайын деп атат. Элдин рызкысын жебейин. Элдин рызкысын өзүмдүн жеке маселемди карап атканда ушуну жебейин деп атат. Бул не деген керемет? Бул не деген түшүнүк? Муну баягы Саид Нурсинин 2 томдугун, айрыкча жанагы Каттар деген чыгармалар жыйнагын окуган киши гана түшүнбөсө, азыр мен айткан сөздү түшүнбөдү. Туура. Анан башында айттыңыз сиз. Мусулман жолунда баратабыз, эгерде ушуга тутунган болсок, биздин жашоо башкача болмок дейсиз. Керемет сөз. Укмуш сөз. Мен эл менен жолукканда айттым. Айт намаздарда биздин аянтка киши батпай кетет. 100 миңден ашык киши, айрыкча жаштар. Мечитке батпайт. Мечиттерге батпайт. Жума намаздарда батпайт. Карасаңыз, жума намаздарда олтургандардын орточо жаштары 17 менен 25-тин ортосунда көп. Аксакалдар барбайт. Алар башка жака барышат. Биздин келечеги ушул жигиттер деп ойлойм. Ошол жерде отурган азаматтар. Анан экинчи жагы бар да, ошол бир нерсени түшүнүүнүн Руслан мырза 4 баскычы бар экен. Өткөндө экөөбүз сөз кылдык беле ошол 4 баскыч боюнча, же башка жерде сөз кылдым беле. Айтканыңды түшүнүш керек экен. Мына биринчи угуш керек экен, укканды үйрөнүш керек. Экөөбүз сүйлөшүп турбуз. Сиз айтып аткан маселе бул. Угат, билет, түшүнөт, ошого амал кылбайт. Жыйынтык чыгара албайт. Ошону карманбайт, ошону тутунбайт. Бул баягы соттор мыйзамды жакшы билет, бирок жыйынтык чыгарганда башкача тескери чыгарат. Ушул сыяктуу эле. Өзүнө колдоно албайт. Өзүнө колдонбойт. Ошол сыяктуу эгерде биз бирөөгө каршы сүйлөбө, бирөөнүн көңүлүн оорутпа. Мына мечитте эле жума намаздарда олтурабыз дагы, кээ бир молдолор, кээ бир имамдар өздөрү кечигип келет дагы, аябай мындай бир ошол жума намазга сый мамилени аябай түшүрүп жиберет да. Анан бир 5 мүнөт калганда анан чуркашып келип калат, бир өтө маанилүү бир мамлекеттик жыйындан келеткандай болуп. Анан шашып ушу бирденени айтат да кетет. Ошондо кээде жакшы сөздөр болуп калганда, жума кутбаларында угуп отуруп, көзүңдөн жаш чыкканга чейин барат. Бирок чыгып эле кайра машиналар менен чыгып атканда баягы кейпибизди кийебиз. Туура. Бири-бирибизге жол бошотпойбуз, терезени түшүрүп алып кыйкырып атабыз, сөгүп атабыз. Жана эле 5 мүнөт башта айтылды эле. Эгерде сен жаныңдагы турган кишиге сен өзүңө каалаган жакшылыкты каалабасаң, сенин ыйманың толук эмес деп. Туура. А эгер ыйманың толук болбосо, окуган намазың кабыл болбойт деп. Анда биздин окуган намаздар кайда кетти? Демек баары Чыгып эле тебишип аткан болсо. жасалма. Демократиябызда жасалма, сулуулугубузда жасалма, ишенимибизде жасалма. Көз көрүнө, эми өзүңүз козгоп калдыңыз ушул теманы. Биз тилекке каршы ушул намазды, исламды саясатка көбүрөөк аралаштырып жибергенге аракет кылып атабыз да, тилекке каршы соңку кездерде. Мына Жээнбеков дагы соңку кездерде 2 жолкусун жиберди, намаз окуп аткан жерин. Биринчиден, мечитте баш кийимсиз намаз окулбайт. Жолдош Жээнбеков. Эми ал киши демократиялык. Экинчиден, демократиялык болобу, башка болобу. Экинчиден, камера как маңдайыңда туруп тартып атыптыр. Намаз окуп аткан кишинин алдында киши турбайт. Үчүнчүдөн, салам айтканда көзүң желкеңден ары карай ашпаш керек. Айланып тегеренип саякат жасап аткандай болуп отурбаш керек.
мына ушундай көрүнүштөр кээде ушул исламга болгон, намазга болгон мамилени тайыздатып, арзандатып жиберип атат тилекке каршы. Бир аз убактыбыз калды окшойт, Дадыхан мырза. Сиз, менимче, бул күрөш сиз үчүн жеңиш менен аяктады деп ойлойм да, себеби сиз өзүңүздүн баркыңызды бир аз сынап көрдүңүз окшойт. Менимче, татыктуу багыңызды алдыңыз окшойт да, ушул атаандаштардын арасынан акча да коротпой, үгүт саясатын да жүргүзбөй туруп, элдик президент деген наамды алган, бул чоң сыймок. Элдик президент эмне кылат? Анан бул шайлоодон көпчүлүгү күтүп аткан, бирок күткөндөй жыйынтык албаган, ындан өчүп турган эл үчүн эмне деп айтасыз? Бир 2-3 минуттун тегерегине батырып оюңузду айтсаңыз. Рахмат. Мен биринчиден баш ийип таазим кылам. Таазим кылам, мен дайым айтып келем. Менин бул өмүрдөн кутулгус 3 карызым бар. Аябагандай кутулгус 3 карызым бар. Бул биринчи карызым жараткан Алланын алдындагы карызым. Экинчи карызым атам менен энемдин алдындагы карызым. Үчүнчү карызым ушул мага үмүт артып, мага ушундай жүк жүктөп, ушул киши келсе ушундай болмок эле деп олтурган менин калдайган кыргыз калкымдын алдындагы кутулгус карыздарым ушул. Мен жараткандан тилегеним дагы, сураганым дагы ушул. Мен байлык, бийлик сурабайм. Мен банктагы акча сурабайм. Мен эч нерсе сурабайм. Менин сураганым гана мына ушул карыздарымдан адилеттүү кутулууну насип кыл деп сурайм. Мен ошол карыздардан кутулгум келет. Эмне жумуш кылат дегенде, баягы элдин үмүтүн өчүрбөгөнгө аракетимди жумшайм. Акыркы демим чыкканча элдин үмүтүн өчүрбөгөнгө. Баары бир эртеби кечпи бул баткан күндүн ата бар, таңы бар. Бир эшик жабылган болсо, Кудай буйрса 10 эшик ачылат. Бир күрөш бүттү. Бул арам күрөш болобу, башка күрөш болобу, бүттү. Экинчи күрөш бар. Адам акыркы деми чыкканга чейин шайтан менен күрөшөт. Биз дагы ошол нафси менен күрөшөбүз. Биз дагы ошол арамдык менен күрөшөбүз. Биз дагы ушул болуп аткан терс көрүнүштөр менен күрөшөбүз. Мына ошол акыркы демим чыкканча болгон күрөшүм мен өзүмдүн пикиримде баягы элдин мага арткан жүгүн актоого болгон күрөш деп эсептейм мен. Баары бир бирөөдөн үмүт кылат. Ошол үмүтүнүн акталышына бар күчүмдү сарптайм. Жана сиз туура айттыңыз, дагы бир жолу аябагандай чоң жүктү илип салды ушундай деп, элдик президент дегенден кийин мен элдик президент кандай болушу керек экендигини көрсөтүүгө милдеттүү болуп калдым. Экинчиден дагы бир жолу айрыкча ушул Россия Федерациясында, Казакстанда, чет мамлекетте жүрүп, кыйналып жүрүп аракет кылгандарга баш ийип таазим кылам. Ишениңиздер, үмүтүңүздөрдү эч качан өчүрбөңүздөр. Бизде Кудай буйрса ушундай күндөр келет. Кайрадан жазда келген карлыгачтай болуп, кайрылып касиеттүү кыргыз жерине келесиздер. Алла ошого чейин сиздердин алты саныңыздарды аман койсун, ден соолугуңуздарды бекем койсун. Эң өкүнүчтүүсү ушу ата-энеңиздердин жашы өтүп баратат. Балдарыңыздар ата-энесинин мээримин көрбөй өсүп баратат. Ушунусу гана өкүнүчтүү. Өмүр өтүп баратат, өкүнүчтүү. Бирок баары жараткандын жазганындай болот. Кудай буйрса жакшылыктан үмүт үзбөйбүз. Биздин жакшылык күнүбүз алдыда. Сизге күч кубат. Баарыбызга бирге болсун. Убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн чоң рахмат. Ийгилик.